Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Нарында ири долбоорлордун курулушу жанданат. Бул боюнча бүгүн Каныбек Туманбаевдин Нарын шаарына болгон иш сапарында айтылды. Президентибиз менен дагы бир сыйра бардыгын доложить этебиз бар. Андан кийин уже баштатабыз. Унаасын камсыздандыргандарга кепилдик сертификаттар ыйгарылды. Ошол жана ОСАГОнун алынган болсо биз барып төлөп беребиз, жабыркаган жакка төлөп беребиз. Билими күчтүү миңди жыгат. Ат башыда акыл ордо интеллектуалдык таймаш өткөрүлдү. Ага канча окуучу катышты? Ошол мундары жок дегенде китеп окууга кызыктыралы. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 апрелде Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчукту анын Кыргызстанга сапарынын алкагында кабыл алды. Мамлекет башчысы өкмөттүн төрагасынын орун басарынын сапары жемиштүү болуп, ал эми жетишилген макулдашуулар өзгөчө өз ара түшүнүшүүгө жана толук ишенимге негизделген стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө болоруна ишенимин билдирди. Садыр Жапаров соода-экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясы абдан ийгиликтүү иштеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Ал Кыргызстан менен Россия мындан арыда бардык тармактарда кеңири форматтагы кызматташтыгы өнүктүрүү аркылуу өз ара тыгыз аракеттешүүгө даяр экендигин баса көрсөттү. Өз кезегинде өкмөттүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы кызматташтык өз ара урматтоо, тең укуктуулук жана эки жактын кызыкчылыктарын эске алуу принциптеринде курулгандыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле мамлекет башчысын Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин ийгиликтүү чечилиши менен куттуктап, эки союздаш ортосундагы тынчтык жолу менен жөнгө салуу Россия үчүн бүткүл Борбордук Азиядагы туруктуулуктун маанилүү фактор экенин айтты. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев Нарын облусуна иш сапар менен келди. Анда облус аймагында өткөн жылы башталган Нарын реновация аталышындагы долбоор аркылуу аткарыла турган иштер менен таанышып чыкты. Теманы Нооруз Абылаев улантат. Балдар боюнча борбордагы коюлган. Теңир Тоо жергесинин социалдык, экономикалык жана инфратүзүмдүк абалын жакшыртууга багытталган Нарын реновация долбоору креативдүү жана амбициялуу иш мерчемдерди өзүнө камтайт. Мына ушул долбоордун алкагында аткарылып жаткан жана алдыда ишке аша турган иштер менен жеринде таанышуу үчүн президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Нарын облусуна келди. Жакшы бир долбоор сунуштап атабыз. Нарын дарыясынын үстүнө стеклянный мост. Нарын реновация долбоору 9 компоненттен турат. Алар Нарын дарыясынын үстүнө айнек көпүрө куруу, шаар ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы көрүнүшүн жаңылап оңдоо жана заманбап үлгүдөгү жаңы көп кабаттуу үйлөрдү куруу. Ошондой эле шаардын ар кайсы аймагында жайгашкан бир катар маданий мекемелерди бир жерге жайгаштыруу, аны менен ашыкча чыгымдарды кыскартуу. Мындан тышкары Нарын шаарына панорамалык аттракцион куруу өңдүү бир катар ири иш аракеттер мерчемделген. Мен толугу менен кошулам. Ошол мин культура жагын, мисалы үчүн, ошол эле библиотека, ошол эле музей, ошол эле ошого ошогондордун баардыгын биз азайтышыбыз керек, кыскартышыбыз керек. Мамлекеттен канча деген акча каражат кетип атат. Бир жерге топтолгону бул дагы жакшы да. Мамлекетте сиз айткандай бир жылда азыр канча 50 миллион атасызбы? 50 миллион содержаниясына кетип аткан болсо, бүгүнкү күндө плюс пайдасы жок да. Эл кирбейт да. Азыр IT центр ордуна ушул IT центр кылып койсо пайда дагы түшөт. Биздин ар бир райондогу жаштардын дагы бүгүнкү күндө кызыгуусу көп. Ал нерсеге пайда болот. Мына ушул нерселерди ар бир район бир эле Нарын областында эмес, бардык жерде ушулар жасашыбыз керек да. Андан соң Каныбек Туманбаев долбоор аркылуу ишке ашып жаткан объектлерге барып, Нарын дарыясынын дээрлик 1 километрге чейин бойлой салынган Жээк аллеясында көчөт отургузду. Бул аллея келечекте ак кайыңдар бой алган жашыл зонага айланат. Ал үчүн жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында көчөттөр тигилүүдө. Буга чейин бул жер таштандыга толуп, кароосуз гана жаткан. Азыр чети тосулуп, тротуар салынып, эс алуу үчүн отургучтар жана түнкү жарыктандыруу орнотулуп, өзгөчө сейил бакка айланды. Нарын шаарынын
элдерге эбей сала турган жакшы бир борбор болсун. Нарын реновация долбоорунда жаңы автобекет куруу да каралган. Каныбек Туманбаев имараттын өзү жакшы абалда экенин көрүп, аны болгону толугу менен реконструкциялап, заманбап кылып оңдоо керектигин айтты. Ошондой эле каттамдарды көзөмөлдөөнү толук онлайн форматка салып, санариптештирүүгө өткөрүү зарыл. Онлайнга өтүү боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча иштер жүрүп атат. Ошол эле мезгилде мына автовокзалдар. Эмне үчүн мен кассаны сурадым? Касса деген болбош керек. Бардык эл бүгүнкү күндө телефон аркылуу мына түндүктө бардык ушул предложениялар болот. Эл кайсыл жака бара турган болсо, бүгүнкү күндө автобус катпайбы же такси катпайбы бүгүнкү күндө мына ошол предложениянын ичинен эле төлөмдү алып туруп, саат ушунчада, мен саат 11-де мына ушул жака кетем. Болду, ошол менен эле бүтө турган болуш керек да. Касса деген болбош керек. Ошондо акча каражаттагы түз мамлекетчи сиз өзүңүз айтып кеткендей дотация болбойт да сиздики. Бүгүнкү күндө убыточный отурасыз да, белгилүү. Бардык эле автовокзалдар бүгүнкү күндө убыточный да. Азыр мына буюрса сонун кылып туруп, бул жерде реконструкция кылып туруп, шартты түзүп беребиз. Калкка шарт түзүү башкы максат. Нарын облусунун инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча алдыда Нарында чоң өзгөрүү болоорун айтты иш башкаруучу. Бул президенттин тапшырмасы жана бардык иштер ыкчам аткарылышы керек. Көрдүк объектилердин бардыгы уже түшүнүктүү болду. Буюрса урматтуу президентибиз менен дагы бир сыйра бардыгын доложить этебиз бар. Андан кийин уже баштатабыз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Салыныш керек, жасалыш керек. Быйыл дайым буюрса президентибиздин тапшырмасы менен Нарын жергесинде дагы чоң өзгөрүү болот экен. Долбоор 4 миллиард сомдон ашык акчаны талап кылат да. Анан 2 миллиард сомдон ашыгын өзүңүздөр билгендей Тянь-Шань Сити, мамлекеттик кызмат көрсөтүү борбору, панорамный колесо деген сыяктуу долбоорлорго каражат табылган. Бүгүнкү күнү ал иштер уже жүрүп жатат. Анча-мынчасы курулушу башталды, колесо оборудованияга заказ берилди. Жакын арада уже келип куралып башташат да ал нерселер. Анан өзүбүздүн каражат жетпей калган компоненттерге биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен каражат сурап, анан ал киши 1 миллиард сом бөлүп берем деп бүгүнкү күнү анан ошол президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тургунбекович Туманбаев келип ошол объекттер керекпи, кереги жокпу, чындык эле ошондой орусча айтканда целесообразность барбы, жана ошол долбоорлордун баасы канча болот, ошол миллиард жетеби, жетпейби деп ошону өз көзү менен президенттин тапшырмасы менен көрүп кетейин деп келди. Анан бүгүнкү күнү менин байкашымча бүт долбоорлорду жактырды. Бир да долбоорду жок, бул жарабайт, муну кылбайбыз деп айткан жок. Каныбек Туманбаев иш сапарынын соңунда Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүндө жүрүп жаткан ремонт иштери менен таанышты. Жол оңдоо иштери өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү үчүн тыкыр көзөмөл жүргүзүү керектигин айрыкча белгиледи. Норзаблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. 2025 жылдын 1-январынан тарта транспорт ээлери үчүн милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы күчүнө кирген. Унаа камсыздандырылса, кокус жол кырсыгына кабылып, күнөөлүү болсоңуз келтирилген материалдык чыгымды мамлекеттик камсыздандыруу уюму мойнуна алат. Унаасын камсыздандырып, кепилдик алгандар кабарчыбыздын материалында. Алар кайсы страховка полис албаса, асайын албаса. Бүгүн Нарын облустук камсыздандыруу уюму унаасы башка унаа тарабынан зыянга учураган 2 жаранга 150 000 сом өлчөмүндөгү акча каражаттын сертификаттарын тапшырышты. Каармандар өздөрүнүн унаасын камсыздандырган эмес, аларды сүзүп алган жактар камсыздандыруу полисин алган себептен келтирилген чыгымдар төлөнүп берилди. Кытайда очередте турган аркаман Кытай жараны келип сүзүп салды эле. Немемди прицебимди жараксыз кылып сүзүп салган, анан ошол Кытай жаранын страховкасы бар экен, могу биздин мамлекеттик камсыздандыруу страховкасы бар экен. Ушулар страховка ушу бизден кеткен чыгымдын 350 000 сом чыгым кеткен, ошонун 150 000 сомун төлөп берип атышат, мына сертификатын берип атышат. Бир ай мурда ат баштан Нарынга келатканда Кызыл Белден бир Ауди байке сүзүп алган машинамды, бир капталын 28 февралда. Анан ал кишинин ушу ОСАГО страхованиясы бар экен, страховкасы. Келип документтерин толтуруп бияка тапшырышкан. Анан бир 30 күндүн ичинде сизге төлөнүп берилет деген, мына бүгүн 20-күнбү, 25-күнбү 150 000 сом беришти.
Жогоруда кеп болгон полисти менчик автоунаа ээлери жана юридикалык жактар милдеттүү түрдө алуу боюнча министрлер кабинетинин номер 165 токтомунда көрсөтүлгөн. Анда белгиленгендей 2023 жылдын 1-апрелинен тарта юридикалык жана каттоосу чет өлкөлөрдө турган унааларда ОСАГО полиси болуусу шарт. Мүлкүнө эле эмес, ден соолугуна да аз көп болуп атпайбы? Кетип барып эле автоунаа айдап башка кишилерди сүзүп алып атат. Ошол эле жанагы школьниктерди, балдарды кишилер сүзүп алганда жанагы автоунааны айдоочунун өзүнүн чөтөөнүндө акчалары жок. Ошондо мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол жана ОСАГОдан алынган болсо, биз барып төлөп беребиз, жабыркаган жакка төлөп беребиз. Башка бирөөнүн мүлкүн сүзүп алса, 700 общий жанагы 1 жылдык жана төлөмүбүз 750 000 сом. Мүлкүн сүзүп алса 450 000 сомго чейин төлөп беребиз. Ден соолугуна зыян болсо, жана каза болуп калса 300 000 сом төлөп беребиз. Биринчи топто май болуп калса 200 000 сом, экинчи топто деген 150 000 сом, үчүнчү топто 100 000 сом. Жабыркаган же ден соолугуна зыян келтирсе, жана травма деп коебуз, травмасы 100 000 сомго чейин төлөп беребиз. Ал эми унаа ээлери полисти алуу үчүн жерлердеги мамлекеттик камсыздандыруу уюмдарына кайрылса болот. Анын наркы болсо автоунаанын түрүнө жана айдоочунун стажына жараша 1680 сомдон 5500 сомго чейин эсептелип чыгат. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Билими күчтүү миңди жыгат. Атбашы районунда окуучулардын билимин сынаган райондук акыл ордо интеллектуалдык таймашы уюштурулду. Ага 21 мектептен окуучу катышып, бир катар тапшырмалар боюнча суроолорго жооп беришти. Окуучулардын акыл таймашынан кесиптешим Гүлира Туратбекованын репортажы. Алыскы Казыбек айылындагы Наматбек Үсөналиев атындагы жалпы билим берүү мектебинин 9 классынын окуучусу Аэлита билимге умтулган зерек кыздардан. Ал күнү-түнү китеп окуп, райондук облустук билим таймаштарынан алдыңкы орундарды бербейт. Бул жолу дагы райондук акыл ордо интеллектуалдык оюндун жеңүүчүсү аталды. Мага мындан көбүнчө кыргыз адабиятына көбүнчө сабактарга катышпагандыгым үчүн абдан оор болду. Ал эми эң жеңилдеринен самтырак болду, кичинекей самтырак, абдан мага жакшы окуп, өзүм түшүнүп билгендигим үчүн мага жеңил болду. Ал баланын жашоосунда абдан оор жашоодо жашаган жана ошондой эле ошо өзүнүн жаман калыбынан ошол абдан төмөнгө түшүп кетпестен өйдөгө көтөрүлүүнү керек экенин түшүндүм. Кыргыз тили, кыргыз адабияты, Айтматовдун аңгемелери, Джеймс Гринфордтун кичинекей самтырак чыгармасы, андан тышкары категориялар боюнча суроолор түзүлгөн акыл ордо таймашы жалпы 5 турдан туруп, ар бир турда жеңилгендер оюндан четтетилди. Мындан улам окуучулардын атаандаштыгы күч болду. Түнкү сугат чыгармасындагы Жданов колхоздун мурабы ким болгон? Саргул, Сабырбек, Токон. Акыл ордо таймашын райондук деңгээлде уюштурган Бексултан Имашев окуучулардын билим деңгээлин көтөрүп, аларды китепке болгон кызыгууларын арттырууну максат кылган. Мектеп иштеринен тышкары коомдо дагы лидер катары келечек муун үчүн кам көрүп жаткан мугалим өткөн жылы Калем лидерлер академиясынын лидер мугалим курсун бүтүргөн. Дагы ошол окутуу курсту көксөп жүрүп, ага илинебиз, билинбейбиз болуп отуруп, илинип калып, ошону окуп бүтүп, анан ошонун негизинде жок дегенде биз ошол курсту окуп бүткөндөн кийин анан ушундай ойлор пайда боло баштады да. Жок дегенде алган маянабызды актап алалы. Жок дегенде ушул биз окутуп аткан келечек муун, азыркы альфа муун, Z муун менен иштешип атабыз да. Ушул муундарды жок дегенде китеп окууга кызыктыралы. Гаджеттерге байланган жаштарды китепке тартуу учурдагы оорчундуу маселелерден. Анткени интернет желесинен маалыматты көп окуганыбыз менен анын пайдасы китепчелик эмес дейт Мамбет Асан Ибраев. Китеп эс тутумду жакшыртып, окурман өзүнө мүнөз калыптандырат. Ага жараша келечегин тандап, коомдо мыкты инсан болуусуна себеп. Интернетте отура бергенде дагы интернет көп маалымат ала албайт. Эске тутууну да жоготот да. Негизги балдардын деңгээлин көтөрүп, балдарды окутуш керек. Китепти сүйдүрүш керек, китепке кызыктырыш керек, китеп жарыштарын өткөрүш керек. Андан кийин математика. Бул өтө маанилүү нерселердин бири. Албетте математика, математический адам мээсиндеги нейрондор ойгонбогон болсо, бүт нерсе ойгонот экен да. Кимдин математикасы күчтүү болсо, калган сабактары күчтүү болот экен да. Анан эми бул нерсе баягы кызыктыруунун жолун
мугалимдер жалпы баарыбыз эле ата эне деле кызыктыруунун жолун, китеп окууга, билимге кызыктыруунун жолдорун билишибиз керек да. Билими күчтүүлөр сыналып таймаштын жыйынтыгы менен 7 окуучу мыкты деп табылып, анын 3-өө алдыңкы 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду ээлешти. Алар Наматбек Үсөналиев, Токтобай Тынымбаев жана Апыш Табалдиев орто мектептеринин окуучулары болду. Акыл таймашынын жеңүүчүлөрүнө демөөрчүлүк кылган Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков жана Атбашы айылдык кеңешинин китептери, медалдары жана акчалай сыйлыктары тапшырылды. Гүлера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканасы эл аралык балдар адабият күнүнө жана Даниялык белгилүү жазуучу Ганс Кристиан Андерсендин 220 жылдыгына арналган балдар адабият жумалыгын өткөрдү. Бул иш-чаранын алкагында китепкана балдарга арналган адабияттын маанилүүлүгүн жана анын билим берүүдөгү ордун түшүндүрүүчү кызыктуу лекциялар, китеп көргөзмөлөрү жана адабий окууларды уюштурду. Теманы кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы улантат. Кылычың шумдук кырчсынду, баштыңа бүт дүйнө батчудай. Малика Заналиева 12 жашта. Ал сахнада коюлуп жаткан Ганс Андерсенден оттукташ жомогун айтып берип жатат. Айтымында бул чыгарма көрүүчүлөргө чоң таасир калтырды. Ошондой эле адамдардын ачкөздүк менен мээримдүүлүктүн ортосундагы айырмачылыкты аңдоосуна жардам берди деп эсептейт. Ганс Кристиан Андерсен жомогунда ачкөз болбош керегин билдим. Анткени ушул жомокто жескен бир ачкөз болгон үчүн жоокер анын башын кыя чапты. Ошол үчүн ачкөз болбош керек. Белгилүү Даниялык балдар жазуучусу Ганс Андерсендин 220 жылдыгына карата 2 күндөн бери Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада калаадагы мектептердин окуучулары өздөрүнүн чыгармачылык элементин сынашууда. Кээ бирлери жазуучунун ырларын, жомокторун айтып беришсе, айрымдары чыгарманы сахналаштырылган. Бул иш-чара балдар арасында адабиятка болгон кызыгууну арттырып, чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Фантастикалуу китептердин баары жагат. Бир жылда 20-дан 25-ке чейин китеп окуйм. Жомокту окуп гана тим болбостон, ошо окуу процессинде алар чакан бир сахналаштырган оюн коюуда, ошол жомокту андан ары да тереңдеп түшүнүүгө, ошол жомокко өздөрү аралашууга, ошол жомоктун негизги идеалык мазмунун өздөрү жан дүйнөсү менен сезе билүүгө. Аталган китепканада эл аралык балдар адабиятынын күнүнө карата ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Калаадагы мектеп окуучулары өздөрүнүн чыгармачылык жөндөмдөрүн көрсөтүп, сүрөт тартуу, ыр окуу жана сахналаштырылган чыгармаларды коюу боюнча сынактарга катышууда. Жыл сайын ушу салт болуп калганда 2-апрель балдар адабиятынын күнүнө карата биздин китепканада балдар адабиятынын жумалыгы жарыяланат. Быйылкы 2025-жылы ушу улуу жомокчу Ганс Кристиан Андерсендин 220 жылдыгына арналып жумалык жарыяланган. Бул жумалыкка Нарын шаарындагы Нарын шаардык китепканасы, Нарын облустук китепканасы жана Нарын райондук китепканалары биргеликте иш-чараларды даярдап алып, ушу Нарын шаарындагы мектеп окуучуларынын баардыгын камтууга аракет кылып жатабыз. Бул китепкананын балдар бөлүмү жаш окурмандар үчүн бай билим булагы. Бөлүмдө 32 миңден ашуун китеп фонду сакталган. Ал эми учурда 4500 активдүү окурман катталган. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Ушун менен Нарын жаңылыктар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кайрадан эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.